Салам баарыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен өзүмдүн марафонго катышып жаткан 4-чү тапшырмам менен бөлүшүп коеюн чечтим. Эгер кызык болсо, мен менен чогуу бирге болуңуздар. Бүгүн өзгөчө толтурмалар менен блинчиктерди жасайбыз. Ал үчүн 250 грамм айранга 2 жумуртканы чагып, жакшылап аралаштырып алабыз. Ошондой эле жарым чай кашык сода кошобуз. Сүт азыктарынан жасалган ушундай камырга негизи сода абдан жакшы, ошондуктан сода кошобуз. 4 аш кашык кумшекер. Кумшекер албетте өзүңүздүн татымыңызга жараша. 1 чымчым туз кошуп, кайрадан бир аз аралаштырып, 200 грамм унду салабыз. Un эленген. Жакшылап аралаштырып, бүртүкчөлөрү жок, бирдей тегиз абалга жеткенче аралаштырып алабыз. Андан кийин сөзсүз түрдө кайнаган сууну куябыз. Бул жерде 1,5 стакан, болжол менен 300 мл болот. Өсүмдүк майынан 4 аш кашык кошуп, бардыгы бирдей тегиз абалга жеткенче аралаштырып алгандан кийин камырыбыз суюгураак камыр болот. Дароо эле бышыра берсек болот. Табаны ысытып, жарым чөмүчтөн куябыз дагы. Майлабай эле бышыра берсек болот. Өсүмдүк майы кошулгандыктан түбүнө жабышпайт. Эки жагынан кызарта, күчтүүрөөк отто бышырып алабыз. Эгер жай отко бышырсаңыз, блинчиктериңиз тапталып, катуу болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан тез-тезден бышырып алабыз. Ал эми толтурмасына бүгүн биз сливочный сыр колдонуп жатабыз. Ошондой эле быштак дагы колдонсоңуз болот. Жана аябагандай даамдуу манганын эзилген пюреси. Экөөнү жакшылап аралаштырып алабыз. Ушу менен даяр болот. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр, аябагандай даамдуу. Жана дагы бананды колдонобуз. Банандарды биз мынтип ак май менен кумшекерди эритип алып, бир аз кууруп алабыз. Жакшылап аралаштырып, кумшекерибиз эрип баштагандан кийин банандарды салып, эки жагынан болжол менен бир 2 мүнөттөй кууруп алсак болот. Банан өзү аябагандай назик болот, ошондуктан этияттык менен эки жагын которуп алабыз. Мен бүгүн күрөң кумшекерден колдонуп жатам. Ошондой эле кадимки эле ак кумшекерден дагы колдонсок болот. Эң негизгиси эритип жатканда тегиз, акырындык менен эриш керек, болбосо катып кетет. Блинчиктерибиздин ортосуна эми толтурмабыздан толтуруп, жакшынакай кылып ороп, тарелкаларыбызга кооз кылып салып берсек, албетте табитибиз дагы ачылат, көңүлүбүз дагы ачылат. Менимче балдарыңызга абдан жагат деп ойлойм. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Банандар өзү аябагандай даамдуу келет. Мына ушундай жол менен сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Ал эми бүгүнкү видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.